Саламатсыздарбы, ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, назарыңыздарды Сокулук шаарынын Борбордук стадионуна бурабыз. Дал ошентип биринчи лиганын экинчи турунун алкагындагы беттештер Сокулук өз талаасында Кайынды командасын дагы кабыл алып турган мезгил барыбызды. Дал ошентип керемет дагы бир чоң күрөштү өткөрүп, 2-1 эсебинде жеңишти колдон чыгаргандан кийин эми бүгүнкү беттеште сөз түрдө керектелген 3 упайды алууга бар аракетин дагы ортого салат. Ал эми беттешин өткөрөт. Командалар сезонго албетте акырындык менен көнүп кирип келе жатат. Бир топ жаш оюнчулар бар. Алар дагы акырындык менен эми чоң бир дымактуу жыйынтыкка жетүүгө, чоң бир тапшырманы ишке ашырууга даяр деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Баарыңыздарды экранга жакын олтурууга чакырамын. Кечээки оюн күндүн алкагында өзүңүздөр билгендей расмий өкүлдөр менен таанышып алдык. Дагы эми биз керемет беттешти дагы бирге көрүүгө убакыты келип жетти. Ышкырык жаңырды. Дал ошентип Кайынды командасынын чабуулчусу Темирлан Тиленчиев артка узун пас калтыргандан кийин дароо алгачкы чыгарып берүү дагы чабуулду көздөй орун алды. Эми топту коргонуу бөлүгүнөн кайрадан узун чыгарып берүү. Айпай Анчанын ичинде Нурбек Жумадил уулу салкын кандуу, ишенимдүү түрдө дагы топко болгон күрөштү көзөмөлгө алгандан кийин бул абалды кандай дагы лаган болчу. Ошол эле Санжар Самарканов жана Темирлан Тиленчиев өз командасындагы чабуулдагы мыктылардын дагы бири болду деп айтсам. Тосмону орнотту дагы мындан аркы жүрүштү. Кайынды командасы кандай колдоноорун көрөбүз. Жакынкы бурчка узатылган пас, жыйынтыгы Адил Мырза Нуржакыпов топту алды. Ошентип ага азыр сокку жолдотпоого бир топ атаандаш күрөштү жүргүзүүдө. Өзүңүздөр байкагандай бул абалдан оюнчунун кимиси сокку жолдойт экенбиз, бирок экөө тең кетти. Иш жүзүндө азыр топто Ильяс Турдуев жана Ильяс Турдуев эгерде сокку жолдой турган болсо, анда жакынкы бурчка сокку жолдосу керек. Дал ошондой кубаттуу сокку узатылган пас. Жалпы өнөктөшү бул жактан караганда албетте ачык көрүнгөн менен иш жүзүндө дал ошол абалды колдоно алган жок. Гол! Эсеп 1-0. Рашид Маматов топту колго алууну көксөгөн. Ал эми Адлет Пирманов толугу менен кысымга барды дагы эсепти 1-0го өзгөртүп олтурат. Сокулук командасы дал ошол чабуулду эми мыктылап өз пайдасына жүргүзгөнүн дагы байкап отурасыздар. Мына колго алган, бирок ал жерден Пирманов ошентип ишенимдүү атаандаштын бутунан топту сурууду дагы эсепти 1-0го айландырды. Сокулук командасы алдыда эч кандай эреже бузуу жок. Чындыгында кайталоодон эле байкай турган болсоңуздар, мына Маматовдун көкүрөгүнө тийип топ алыстаган учурда эң бир ишенимдүү түрдө Адлет Пирманов абалды өз пайдасына жүргүзөрүн көрөбүз. Жалпы эле бул ирет чабуулду жүргүзүүгө мүмкүн болобу, жокпу деген суроо дагы азыр ачык турган учурда гол. Дал ушундай бир топ башталаман учур, кичинекей мүмкүнчүлүк жаралды дагы. Азыр тулку бой менен тосуудан башка айла амал дагы калбаган болчу. Дилмухаммед Иргебаев абалды колдонду. Оң канатка калтырылган жакын пас, сокку жолдонуу, Мухаммад Вализододон сокку, гол. Эсеп 2-1. Кайынды командасы дубль жасап олтурат. Коргоочулар өтө көп ушул мүмкүнчүлүк берип койду деп айтсам болот. Себеби топту дароо тепкен жок, кабыл алды, андан ары издеди, күттү. Ошондон кийин гана жакынкы бурчка мына Мухаммад Вализода Юсуфиден орун алган сокко Темирлан Тиленчиев дал ушул жерден мына пасты калтырды. Өзүңүздөр көргөндөй Айдос алгач өтө бир ылдам оюн жүргүзүүнү көксөгөн. Өтө мыкты жазгыруу жана Рашид Маматов бул ирет дарбазаны ишенимдүү сактоого жетише алды. Адлет Пирманов топту кабыл алуу, атаандаштарды жазгыруу, дал ошол учурлардын бардыгы дагы мыкты деңгээлде дагы. Сокулуктан 2 оюнчу тосмону орнотту, калгандары Айпай Анчанын ичинде өтө бир кенен жайгашты.
түз эле сокку жана Темирлан Тиленчиев офсайд алган жерден мына сокку жолдоп олтурат. Алмашуу Кайынды командасында. Ошентип 3-чү номердагы бир топ басымды жасоодо чыгарып берүү бар. Демек Темирлан Тиленчиев жазгыр өттү, сокку гол. Эсеп 1-3 жана дал ошентип Кайынды командасынын бул ирет дагы чабуулу өтө бир мыкты деңгээлде орун алды. Өзүңүздөр көргөндөй атайын уюшулган чабуулдардын бири болуп калды. Баш менен өтө бир мыкты чыгарып берүү Аббас Турдуевден орун алган дагы. Демек, дал ушул ракурстан карай турган болсок, мына офсайд дагы бардай өңдөнөт. Эң негизгиси эми калыстар абалды дагы бул ирет толук кандуу. Маматовго Рашид Маматовдун алдыга узун чыгарып бериши жыйынтыгы биринчи тайм 1-3 эсебинде Кайынды командасынын пайдасына жыйынтыкталып олтурат. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, 15 мүнөттүк тынуудан кийин экинчи таймдын алканда амандашабыз. Эч кайда алыстабаңыздар. Оюнга 19 номер менен Алмазбек Мураталиев оюнга кошулду. Дал ушул жерден башкы калыстын ышкырыгы жаңырды дагы. Экинчи тайм старт алды. Жетиштүү деп айтсам жаңылышпаймын. Юсуфи топто. Юсуфи бир рет топту кайрыды. Алыстан жолдонгон кубат сокку Мухтарбек Сарылбек жүрүш ишке ашат. Темирлан Тиленчиев топ менен. Тиленчиев Юсуфиге. Юсуфи жана оюндан сырткарткы абал дал ошол жерден. Беков топту кабыл алды, сокку жолдонду. Экинчи дем менен ошол эле жерден Алмат Ошандын соккусу. Жаңылышпаймын, Алмат Ошандан мыкты чыгарып берүү, сокку Маматовдон сейф. Экинчи дем менен Кубат Сагымбеков кайрадан дагы бир мыкты мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып олтурат. Рашид Маматов эми өзүңүздөр билгендей мыктылардын бири. Дал ошол мыктылыгындагы дал ошол ыргактагы оюнду мыктылап кайталоо керек. Капталы сызыгынан кирип барды. Өтө бир мыкты пас. Бирок топ Адлет Пирманов секиргенден дагы бийигирээк көкүлөп келди. Пирманов топтун багытын көрдү. Алмат Ошан топко барды. Экинчи кабаттан оюндун Сокулук командасы кандай ишке ашырарын. Демек, ардактуу футбол сүйүүчүлөр, Сокулук командасынын бурчтан чыгарып берүүсү, абадагы тоо үчүн күрөш жана Сокулук дал ошентип кайрадан айпайынчасына жүктөлгөн топ. Соңку көз ирмемдерде күтүү атандашын жок. Оңго кирип барды. Самаркановдун тагыраагы чыгарып берүүсү. Ошан топто, Ошандын соккусу дагы дарегине жеткен жок. Кайынды Алмаз Шабдан уулу ышкырыкты көттү. Ышкырык оң канатты көздө жаңыргандан кийинки чыгарылган пас эми гана топко жетип барган. Албетте Эмир Жамалидинов өнөктөшүнө калтырды. Айпайынчанын ишинен Юсуфи топту дарбазадан алыстатып кетүүгө жетиши алды. Сокку бар. Эрмек Автандилов, Алмат Ошан тагыраагы, анын дагы бир солут менен жолдон соккусу Алмат Ошан. Дал ушул оюнчу топту өтө бир мыкты сактап жаткан болчу. Кантсе дагы Кайынды командасы карама-каршы чабуулдан атандашын кармоо керек. Бар ылдамдык менен топко дагы күрөштү жүргүзүп турган мезгилде мына ышкырык жаңырды. Мына ошентип кошумча берилген 5 мүнөт убакыт дагы артта калды. Ардактуу футбол сүйүүчүлөр, жыйынтыгы Кайынды 3-2 эсебинде мына ушундай кыл чайнашкан беттеште жеңишке жетип олтурат. Сокулук экинчи таймда күрөштү жүргүздү, бар аракетин ортого салды, бирок алар өзлөрү ойлогон жеңишке жете алган жок. Мына ушинтип Кайынды командасы эки беттештен оор беттештен кийин керектүү делген дагы 3 упайга ээ болуп турат.